Бейиш нуру. Маселебиз тагдыр. Ырас, тема тагдыр болуп жаткан соң, темага киришүүдөн мурда кээ бир сөздөрдүн маанилерин билип алышыбыз керек. Алгачкы эле сөзүбүз бул тагдыр. Тагдыр Аллахтын ааламда болуп өткөн жана боло турган бардык нерсенин ийне жибине чейин эзелтен билүүсү. Ошол эле учурда аларды жаратуудан мурда Лахви Махфуз деген тагдыр дептерине жазып коюусу. Мына ушул тагдыр деп аталат. Экинчи сөзүбүз каза. Каза бул ошол тагдыр дептериндеги эзелги жазуунун жаратылып, анын орундатылуусу. Демек, тагдырды Аллахтын илими десек, казаны анын кудуретинин бир белгиси деп атайбыз. Алла илими менен жазат, кудурети менен жаратат. Кыскача айтканда, тагдырды жазуу, казаны жаратуу деп айтабыз. Мисалы, бир адамдын качан төрөлүп, качан өлөөрү мурунтан белгиленип коюлган. Мына ушул тагдыр деп айтылат. Кайра ошол адамдын убагы келгенде төрөлүп, мезгили келгенде өлүүсү каза деп айтылат. Кийинки сөзүбүз жүз-и ираде. Бул адамга Аллах тарабынан берилген каалагандай аракет кылуу жөндөмү жана тандоо эркиндиги. Мисалы, Алла адам баласына окуу, жазуу, чуркоо, жеп ичүү, отуруп туруу сыяктуу бир топ жөндөмдөрдү берген. Бул жөндөмдөрдүн ар бири күлли ираде деп аталат. Бул Аллахтын күлли ирадесинен такыр башка нерсе. Экөөнү чаташтырып албашыбыз керек. Аллахтын күлли ирадеси анын каалаган нерсесин каалаган убакытта жасап, каалаган убакытта буйругу менен орундатуусу. Ал эми инсандын күлли ирадеси болсо, ага берилген жөндөмдөр. Адам качан ушул жөндөмдөрдүн бири аркылуу бир ишке багыт алганда, күлли ирадеси жеке тандоого алмашат. Бул жердеги жеке деген сөз кичине деген мааниде эмес, атайын бир нерсени белгилеп көргөзүү маанисине келет. Мисалы, адамда тамак ичүү жөндөмү бар. Бул жалпы каалоо. Адам эгер бул жөндөм менен бир таттуу нерсе жесе, ал жөндөм жеке бир каалоого бурулат. Башкача айтканда, адам таттуу жеш менен өзүндөгү чоң каалоону белгилүү бир багытка өзгөртөт. Мына ушуну жүз-и ираде деп атайбыз. Адам баласы бул учурда эркин. Таттуу жегендин ордуна кааласа бир арам тамакты деле тандап жей алат. Ошондуктан адамга тандоо жөндөмү бекеринен берилген эмес. Тандоо колунда болгон үчүн жоопкерчилигин да өзү тартат. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.